Сними их, Договор я получите, прокуратуру на вас напишу. Езжай куда хочешь, понял? Договора нету, все, работайте. Уберите его. Снимай видео. Меня вот сейчас силой пытаются убрать отсюда. Убери руки от меня. Вы кем? Скорее! Убивают! Убивают быки! На основании чего вы как сотрудник милиции, вы должны их задержать? На проезжей части стоит. Они у меня воруют. Уберите, говорю. Аугла давай. Что делаете? Ты кто такой? Ты кто такой? Кто такой? Уберите, говорю. Идет, я вызвал милицию. Остановите. Я вот жить буду стоять. На тротуар. Ты кто такой? Уйди от меня, Салатер. Я тебя садиться. Машину не блокируй. Я как если есть милиция. Милицию? Они у меня кражу совершают. Я хочу милицию. Слушай меня, вот милиционер стоит. Отойди, говорю, от машины. Я вызвал. Снимай видео. Ал. Нурдан Орунтаев күчкө салып өтөгүмдү төрүңө илем деген болбойт. Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев ишкерлерге Facebook баракчасы аркылуу кайрылды. Мамлекет менен келишим жокпу? Анда кечирип кой. Урматтуу биздин ижарачылар, кардарлар жана жеке ишкерлер. Ар бир нерсенин өзүнүн тартиби жана ыкмасы бар. Жакшынакай келип мэрия менен келишим түзүп алып иш кылыш керек. Күчкө салып билгенимди кылам. Өтөгүмдү төрүңө илем. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтар өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Мэрия менен келишим түзүп алып иш кылыш керек. Күчкө салып билгенимди кылам. Өтөгүмдү төрүңө илем деген болбойт деп жазган Орунтаев. Видеодон Борбор калаада келишимсиз эле көчөдө турган электросамокаттарды тазалыктын кызматкерлери чогултуп кеткенин көрүүгө болот. Бишкек мэринин орун басары Нурдан Орунтаевдин катышуусунда жерди пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери КМШ саммитинин делегациялары жүргөн каттамдагы кароосуз калган электр самокаттарын алууда. Бул тууралуу бүгүн 12 октябрда Бишкек мэриясынан билдиришти. Жерди пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери, 1-Май райондук муниципалдык аймактын кызматкерлери, тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери, 100 жакын Тогу ишканасынын самокаттарды жана муниципалитет менен келишимдик мамиледе болбогон ижарага берген башка ишканалардын электр самокаттарын алышты. Көчөлөрдү самокаттардан тазалоо боюнча тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө Тогу компаниясынын өкүлдөрү муниципалдык кызматкерлердин аракеттерине агрессивдүү мамиле жасап, алардын ишине тоскоолдук жараткан. Ага байланыштуу самокаттар Чүй проспектисин, Борбордук Алатуу Аянтын, Бетасторис соода борборунун жанындагы аймакты, Эркиндик бульварын, Абдрахманов көчөсүн, Манас жана Айтматов проспектилеринен алынды деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Бишкек мэриясына караштуу муниципалдык унаа токтотуучу жайлар жана унаа токтотуучу базарлар ишканасы менен келишимдик мамиледе болгон Абрикос жоопкерчилиги чектелген компаниясы жана Промо Эксперс жоопкерчилиги чектелген компаниясынын жооптуу кызматкерлери электр самокаттарын иретке келтирип, аларды борбордук көчөлөрдөн өз алдынча алып чыгуунун үстүндө иштеп жатышат. Сними их. Договор Я получите, прокуратуру на вас напишу. езжай куда хочешь, понял? Договора нету, все, работайте. Почему вы не приехали до этого собирать? Вот сегодня собираем. Не, а почему сегодня собираете? Какой официальный договор? Скажите мне вот на камеру. Я же Какой тебе говорю. официальный? Составь договор с мэрией города Бишкек. каком работай. основании? В смысле, какое Ну, какое основание? основание Это должен? муниципальная территория. И что дальше? Это территория ты- общественного пользования. Ты если пользуешься Я муниципальной этим не территорией, пользуюсь. тогда Это все составляй люди- договор. Это все люди пользуются. Дайте документ. Документ дайте, что вы имеете Ты право. свой документы дай. Не, подождите, я не собираю самокаты, вы же собираете.